Саламатсызбы, урматтуу достор, урматтуу замандаштарым, сиздер менен Атай Самыйбек жана Билимнет телеберүүсү. 50 жылда эл жаңырат деген уран менен жашайлы. Биз оңолсок заман оңолот деп бүгүн биз жаш келин, жаш эне жана шахмат академиясынын негиздечиси Айжан айымды конокко чакырдык. Саламатсызбы, Айжан айым, кандайсыздар, иштериңиз кандай? Жана эң биринчи суроом, ошо пандемиядан кийин, карантинден кийин жашооңуз кандай уланып жатат? Саламатсызбы, Атай. Эми биринчиден пандемия бүтө элек, дагы экинчи волна болот дейт экен. Анан жакшы эле үйдө отурдук. Барды айткан инструкциялардын баарын аткардык. Сиз ошол жаш келин эмес, күйөөңүз бар, кичинекей балаңыз бар, ошол азыр эң актуалдуу нерсе бул ошол үй бүлө бала 2 айдан бери эч жерге чыкпай, ошо көптөгөн стресстерге душар болдук да, ошо сиз ошо өзүңүздүн социалдык тармакта да көп чыгарып турдуңуз, ошо аябай жакшы үй бүлөдөн болдуңуз. Ошол кыйын учурду кандай өткөздүңүз? Кандай программа менен ошо иш алып бардыңыз? Эми үйлөнгөнгө чейин жолдошумду аябай жакшы тандагам. Кандай бири-бирибиз менен мамиле түзө алабыз, бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз да. Ошондуктан жолдоштор бири-бирин аябай жакшы түшүнгөндө эч кандай пандемия, эч кандай согуш, эч кандай кыйынчылыктар маселе түзө албайт да. Ошондуктан биз пандемиядан оңой эле өтүп кеттик, бирок бир четинен жакшы болду да. Үйүбүздө үчөөбүз отуруп, кайра биздин үй бүлөбүз күчтөнүп кетти да. Өзгөчө мен айтканым, пандемияга чейин аябай көп иштечим да. Анан кызымга кээ көп мамиле бере албай, анан пандемия учурунда аны тамгаларды үйрөтүп, китептерди көп окуп, ошондой аябай көп внимание кылдым да. Убакыт бөлдүңүз, көңүл бурдуңуз сонун, абдан сонун. Ана ошол сизге да ошо тазим кылабыз, ошон үчүн чакырдык бул жака. Рахмат. Мындай жалпысынан биздин элибизде ошол күйөөгө турмушка чыккандан кийин бир балалуу болгондон кийин үйдө отуруп калат кыз келиндерибиз көбүнчө тилекке каршы. Анан мындай карьерасынан дагы баш тартып коюшат, деп балам үчүн эле кылам. Бирок сиздин ошо үлгүңүз, сиздин үй бүлөңүз эмнегедир сиз ошо балалуу болгондон кийин эле бир жарым жылдан кийинби же 1 жылдан кийин жумушка чыктыңыз. Ошо кантип ушундай нерсе кылып алдыңыз? Мен кызым 5 айга толгондо өзүм үйдө отургандан тажап кеттим да. Анан жумушка барам дедим. 5 айга толгондо жумушка чыктым. Анан бизде үйдө энелер отура бергендечи өздөрү нерв болуп, өздөрүн жешип, анан балага дагы атырылып ушинтишет да. А мен жумушка барып келгенден кийин Буңуңузду чыгарып буңду чыгарып алып, маанайым жакшы болуп келип, кызымды жакшы көрүп, баарын тамактардын баарын жасап, өзүмдү комфорттуу сезем да. Ошон үчүн мага жумуш абадай керек да. Жумушка барып келсем, өзүмдү жакшы сезип, анан үй бүлө да бекемирээк болот да. Бирок мындай да нерсе бар да, ошо кантип жетишесиз. Анткени эне болуу дагы кыйын бир нерсе, бул чоң бир аябай чоң жоопкерчилик. Анан сиз дагы ошо ишиңиз дагы мен балдар менен иштейсиз. Ошол кантип сиз ким жардам берди? Энеңиз жардам берди же няняны жалдадыңарбы? Же күйөөңүз жардам берди? Ошол жөнүндө да айтып берип кетпейсизби? Ошо кандай гармония таап алдыңыз ал жакта? Эми мен биринчиден жолдошума рахмат айткым келет, апама рахмат айткым келет. Анткени алар алмак салмак менен баламды алып турушат да. Анан мен өзүм дагы графигимди жумуштагы аябай мындай кылгам да. Күйөөм бош болгондо барам, апам бош болгондо барам. Мисалы, дем алыш күндөрү мен толук иштейм да, анткени менин апам ал күндөрү иштебейт. Мен апама калтырам. Ага рахмат. Дем алыш күндөрүндө мен алып алганганчы. Анан күйөөм да аябай жакшы да. Өзү бош болуп калса эле кызымды алып алат да. Анан мен жумушка барам. Бирок кызым менен жумушка барганда күндөр болду да. Аны отургузуп коем, өзүм балдар менен жүрөм. Жумушум жакшы да, акта кичинекей балдар. Анан кызыма да кандай кызыктуу да. Ошон үчүн ал шахматты кармап эле өзүнчө оюнчук боло берет да. Шахмат деп койдуңуз, ошон үчүн биз дагы шахмат темасына келели. Ошо сиз бир 3 жыл мурун, канча жыл болду? 3 жыл, бир нече жыл мурун Кыргыз шахмат академиясы деген бир мектепти ачкансыз. Кайсы максат менен ачкансыз? Ачылып жатканда кандай көйгөйлөргө душар болдуңуз? Аны азыр кандай иштетип жатасыз? Аны эмне максат менен иштеп жатасыңар? Мен өзүм биринчиден мен өзүм ачкан жокмун да. Биз команда болдук да. Мамытов Талан, Төлөгөн Теген Семетей болуп, Мерим Осмоналиева болуп чогуу ачканбыз да. Биринчи максатыбыз бул Кыргызстанда шахматты өнүктүрүү.
Анан ошол жерде иштеп баштаганда биз түшүндүк, Кыргызстанда көп шахмат башка өлкөлөрдөй болуп өнүккөн эмес да. Анан ошондуктан азыр ошо жаңы федерацияда алмаштырган, мынакей ушул айда биз онлайн чемпионат, Кыргызстан онлайн чемпионатын өткөрдүк. 30-майда жакында онлайн лига болот. Жана Бундеслига окшош клубтар арасындагы шахмат оюну болот, бирок бардыгы онлайн. Шахматтын эмнеси жакшы экен? Мисалы футболдо көп онлайн ойноша албайт, теннисте ойноша албайт, а шахматта бардыгы даяр. Только интернетке кирип, фигураларды нары бери коюп ойносо болот экен да. Анан 31-майда чексиз адамдарга дагы чемпионат болот да. Чектелүү ошондо. Анан шахматты ошо академияны ачканга Талантбекеге да рахмат айтам да, анткени көп кыйынчылыктар болот го. Мисалы кайсыл жерге ал бүт шарттарды бизге түзүп берди да. Анан ошо 3 жылдан бери иштеп келатат. Сиз айтып кеттиңиз, ошо онлайн чемпионат болуп атат, онлайндар. Анан кайсы платформада бул эл аралык бир платформалар барбы же өзүңөр бир табып чыктыңарбы, ошол жөнүндө айтып кетесизби? Кантип кошулса болот, мүмкүн кошулууга же бир теле көрүүсө болотпу, мындай ошол жөнүндө да ошо онлайн формат жөнүндө айтып бересизби? Негизи дүйнөдө 4 өнүккөн платформа бар да, бул Live Chess Base. Ал эң эски, эң биринчи платформалардын бири да, бирок ал азыр абдан колдонулбайт, анткени акта акча төлөш керек да. Ошондуктан шахматисттердин көптөрү Chess.com, Lichess, Chess24 деген платформалар бар. Анан биз ошо Lichess деген платформада өткөрдүк, анткени ал мындай түшүнүктүү да. Жөнөкөй. Анан ошо платформада, анан онлайн чемпионатты өткөргөндө азыр мындай аябай популярдуу нерсе читинг деген бар да. Мисалы спортсмендердин арасында допинг да, а бизде шахматта читинг. Анткени компьютер шахматтан күчтүүрөөк баары бир. Анан ошондой движокторду сайып, ходдорду карап, көп шахматисттерди утуп салса болот. Керек болсо биринчи орунду алса болот. Анан ошого менен күрөшүү биз Zoom платформа катаруу бүт ошо канча 200-гө жакын шахматчылар, балдар катышты. Ошолордун баардыгы Zoomга кирип, ушундай бир онлайн текшерип, шахматты ойношту онлайн, анан дагы переписка кылышты, анан да онлайн видео наблюдение да болду. Ошо кызыктуу өттү. Ошол 21-чи кылымдын заманбап технологиялар бардыгы колдонулуп турса. Азыр бизде заман сонун каалаган нерселердин баардыгы даяр бизгечи. Анан желание болсо эле баарын жазса болот да. Сонун ошол эң негизгиси ошол ниет болсо баарыбызга колубузга келет деген сонун нерсени айттыңыз. Ал эми сиз ушул шахмат академиясын ачкандан кийин биз угуп калып атасыз, мындай бул расмий федерация эмес, сиз Кыргыз шахмат федерациясы дегенсиз ачкансыз, бирок академияда. Бирок бул кеде мындай чыр чатактар чыгып кетет. Эмне үчүн ушул бизде мындай биригүү деген маселе боло албайт да? Анткени мен угуп калгам бир сотто бир нерсе болоттур, эме болоттур. Анан азыркы учурда кандай? Азыркы учурда мындай күчтүү федерация барбы? Кыргызстанда мындай шахматтын атагын чыгарган, Кыргызстан атагын эл аралык эме жерге айланпада атагын чыгарган шахматчылар жана федерациябыз барбы? Же андай маселеде мындай же ошол жагдай кандай азыр? Дүйнөдө бизде FIDE деген бар да. FIDE ал 5 дүйнөлүк эң чоң эл аралык уюмдардын бири да. Анан болсо ошо FIDEде 180ге жакын элдик федерациялар бар да. Мисалы Орусия, улуттук Орусиянын, Американын, ошондойго эле окшош биздин Кыргызстан шахмат федерациясы бар. Анан 2-3 ай мурун, даже жарым жыл мурун жаңы федерация келди да. Эми соттор улана берет, бирок биз уже ишти баштадык да. Анан ишти баштаганда эле пандемия болуп калды, коронавирус. Бирок биздин пландарыбызда именно профессионалдуу шахматты өнүктүрүү. Анткени акыркы жылдары шахмат балдар арасына кетип калды да. Анан балдар да жакшы өнүгө албайт, анткени алар тажрыйбалуу биздин мастерлерибиз менен ойнош керек да. Жанагындай бизде эл аралык көптөр мастерлер бар, ошолор менен ойнош керек. Анан алар менен ойнобой калды да, бири мененчи чемпионаттарда көптөр катышпай калды. Анан биз ошонун баарын кайра алып келейин дедик. Жакшы байгелер менен чемпионатты уюштурганга
пландарыбыз бар болчу. Эми карантин бүтсө эле ишке ашыктырабыз. Ал эми мен мындай сурайын деп аткам да, шахматта гроссмейстер деген түшүнүк бар экен, ошол биздин ошо мастер дегенче атага чыккан. Кыргызстанда канча гроссмейстер бар? Жана сиздин өзүңүздүн дагы деңгээлиңизди түшүнүп коюңуз бар экен. Биринчи разряд, экинчи разряд деген бар. Ошо канча гроссмейстер бар? Жана сиз гроссмейстерсизби же ага жете элексизби? Жок, бизде Кыргызстанда азыр гроссмейстер жок. Жокпу? Бизде Леонид Юртаев деген гроссмейстер бар болчу, бирок ал дүйнөдөн кайтып кетти. Анан дагы Светлана Матвеева деген да бар болчу, бирок ал Орусияга кетип калды. Азыр бизде эл аралык мастерлер бар, күчтүү бир топ мастерлер бар. Мен жөн эле мастермин. Эл аралык мастер бар, бирок мастер да. Мен көп жолу биздин улуттук командабызда болдум, дүйнөлүк олимпиадалардачы. Ошол бирок биздин пландарыбызда ошо гроссмейстерди чыгаруу. Ошол. Ишиңизге ашсын. Рахмат чоң. Мындай дагы маселе бар. Сиз мындай айтып кетпейсизби? Мындай ар кандай мындай эме бар да, имиштер бар да, мындай эркектердин эмеси ой жүгүртүүсү күчтүүрөөк болот. Ошон үчүн мындай унисекс жок болот. Аялдар өзүнчө ойнойт, эркектер өзүнчө ойнойт. Бирок сиз ошо аял катары сиздин пикириңиз кандай? Аялдар эркек шахматчылар менен ойнолот алатпы, тең ойнолот алатпы же ойнола албайтпы? Дүйнөдө мындай Юдит Болгар деген шахматчы бар да. Ал болсо аялдардын баарын утуп, эркектерге өтүп кеткен да. Анан эркектерди да утуп, аябай күчтүү шахматист болгон да. Айым, э? Айым. Анан Нона Гаприндашвили да бар. Ал эркектердин арасында биринчи гроссмейстер. Алар бизге үлгү беришти. Аялдар шахматты ойноп алат, эркектер менен күрөшө алат деп. Тең боло алат. Тең боло алат, ооба. Анан ошондуктан азыр 2 жыл мурун биздин аялдар курама командасы дүйнөлүк олимпиадада кичи алтын медаль алышкан. Ошол эми ойлойм биздин Кыргызстанда аял шахматтары өнүгөт деп. Сонун жалпысынан бизде жөн гана шахматта эмес, бизде ошо Айсулу Тыныбекова эң биринчи бизде эркектер жеңе албаган нерсени биздин ошо биздин кыздарыбыз да жеңип, биз ошо Кыргызстандын туусун көтөрүп, эл аралык көтөрүп жүрөт. Ошондуктан урматтуу биздин кыз келиндерибиз, кыздарыбыз, эжелерибиз, сиздерге терең ырзачылыгымды билдиремин. Ошон үчүн бар болгуласак болго биз сизди чын эле сыйлайбыз жана ар дайым колдоп турабыз. Негизи ошо бизде Кыргызстандачы аялдар аябай күчтүү да. Анан болсо мисалы футболдо да аялдарды көрүп калам, күрөштөгү аялдарды көрүп калам. Азыр роботтарды да жасап башташты бизде Кыргызстанда. Ошондук спутникти дагы алар буйса биздин кыздарыбыз чыгарат ошон. Ошондуктан алгады. Алган ошо сонун. Ал эми бизде дагы мындай темада уже Гагаринда турат, ошончо эстеп кеттим да. Бизде мындай дагы маселе бар. Бир 10 жыл мурун саясатчы атын айтпай эле коеюн, бирок ал ошо Кыргыз шахмат федерациясынын президенти болгон. Анан билим берүү системасына мектептердин программасына шахмат киргизилсин деген да. Ошол сиз андай бир демилге кандай карайсыз? Анан чын эле бул керектүү нерсеби же ар бир адам ниети болсо ошондо эле жөн гана ойнош керекпи? Мындай ошо сиз шахматты билим берүү системасына интеграция кылыш керекпи же кылбаш керекпи? Мен ал адамды жакшы билем. Түшүнүк, ооба. Просто бизде мыякта саясат табуу болгондуктан ошон үчүн атап ойлоп коелу. Мен просто айтат, мен ал адамды жакшы билем, анткени ал заманбап технологияларын жакшы билген адам да, ошондуктан айтып атам да. Мисалы Америкада, Израилде, Орусияда көп ушундай Арменияда көп өнүккөн мамлекеттерде шахмат мектепке киргизилген да. Эмне деген, анткени алар изилдөөлөрдү кылыптыр да. Мисалы шахмат ойносо, балдар башка сабактарды да жакшы билип башташат экен да. Анан баалары да көтөрүлүп калат экен. Анткени шахмат креативдүү ой жүрүштү өнүктүрөт экен да. Ошондуктан мисалы бизге көп тармактар автоматизация болушканда болгон. Анан мисалы азыр бизге мындай креативдүү ой жүгүртүү керек да. Аналитика, стратегия, критика, ошо именно аналитика и критика да. Анан шахмат ошону как раз өнүктүрөт да адамда, кичинекей балдарда. Ал көрүнбөйт, бирок балдар башка тармактарда да болсо да өзүрүн көрсөтүшөт да. Суроо, ошо кайсы жаштан баштап шахмат ойноп баштаса болот? Көбүркө ата-энелер чалышат мага. 3 жашында эле бере берейин, 4 жашында. Бирок мен ойлойм, эң жакшы жаш бул 5.
Анткени 4 жаштагы бала 1 жыл кечке чейин бара берет, анан 5 жаштагы бала 1 айда эле анын баарын билип алат да. Ошондо мен ойлойм 5 жаш эң жакшы деп. Ага чейин үйдөн өзүлөр эле шахмат алып, 1 саат 10 мүнөттөн бир фигураны түшүндүрүп ошентсе болот да. Сонун. Мындай мен деле шахмат кичинекей кезинде шахмат клубуна секциясынан баргам, анан мындай болчу да, бир оюндар 1 саат уланат же 1,5 саат уланат, анан мындай сабырдуулукка үйрөтөт экен. Ооба. Ошо сабырдуулуктан башка, о критикалык ой жүгүртүүдөн башка шахматтын дагы кандай пайдалары бар? Бул биринчи очерет социалдык. Мисалы, адамдар бири-бири менен жолугушат, анан кечке чейин маектеги темаларда бүтүп калышат, анан кел шахмат ойнойбуз деп да, ушинтип да маектешсе болот да. Ой менен, мээ менен ушинтип да биринчиден. Анан экинчиден шахматты ойногон адам бул эгерде жакшы ойносо, бул көп дүйнөнү кыдырса болот да. Көп досторду, жаңы досторду алат. Анан ошентип, мисалы, мен кичинекей кезимде жаңы шахматты баштап келаткандачы, 8 жашымда, 2 жыл мен Таласта үйрөнгөм да. Анан Бишкекке келгенде, биринчи чемпионатка келгенде эле утуп алдым да. Анан мага шак эле айтып калышты, ушу Иранга барасың депчи. Анан мен ошондо коркуп калгам, Иракко депчи. Анткени акта жалаң согуштар болчу да. Мен ака барбайм, акта согуш деп. Анан ошондо билдим да, Иран ал башка мамлекет экен. Ошондо мен картаны ачып, география менен аябай кызыгып баштагам да. Анан ошондон кийин мен география эң жакшы көргөн сабагым болчу. Мен айтчым, мынакей могул мамлекетке барам, бул жерге барам. Анан көп нерселер ишке ашты да. Мисалы, шахмат катары, шахмат аркылуу көп мамлекеттерге барып келсе болот. Анан көп мамлекетке баргандан кийин тилди жаттаса болот. Ошо бул Жалпысынан ой жүгүртүүңүз чоң болот. Бул болсо дүйнөнү ачат да шахмат. Ошо Ачкыч болот, ошо. Ачкыч ооба. Сонун. Жакшы бир нерсе экен, ошон үчүн жакшы реклама кылып койдуңуз. Мисалы, кичинекей бала бар. Шахматты аябай жакшы ойнойт да. Анан бир ийгиликке жеткен адам, бирок ал мисалы 40 жашта, 50 жашта, алардын сүйлөшкөн темалары жок. Алар шахматтыга отуруп, бири-бири менен маек кылышса болот. Мундар менен мындай. Да. Чектөөлөр, жаш чектөөсү жок болот дегендей. Ооба. Сонун ал эмес, сонун нерсе. Анан дагы бир суроом бар да. Ошо шахмат дейбиз, билим берүү дейбиз. Анан азыркы учурда биз ошол билим берүү деп айтып кетпедимби? Анан азыркы учурда сиз ошол жаш эне катары жалпысынан балдар менен иштеп жатасыз. Биздин ошо билим системасында кандай бир көйгөйлөр бар? Жана ошол биз ар бир коногубуз менен сүйлөшкөнбүз, ошо билим берүү жөнүндө сүйлөшөбүз да. Азыркы учурда ошо билим берүүнү кандай жакшырта алабыз? Кандай өзгөрүүлөрдү алып келе алабыз? Жана бизде ошо кандай мындай челлендж деп коет го, кандай сыноолор бар биздин алдыбызда? Мен кичинекей балдар менен көп сүйлөшөм да. Мисалы, 10 жаштагы балдар менен, 11 жаштагылар менен, анан аларды байкап карайм да. Мен айткым келгени, азыр балдар аябай акылдуу да. Мисалы, мен 10 жаштагы өзүмдү карасам, мен башында көп нерселер түшүнүксүз болчу да. Азыркы балдар көп нерсени билет, көп нерсени түшүнөт. Анан алар эмнеге андай? Анткени азыр ата-энелер да түшүнчүөт да, мен ушу балама жакшы билим бериш керек деп ар кандай курсларга алып барат, английский тилине алып барат, шахматка алып келет, жана ар түрдүү робототехникаларга алып барышат. Анан болсо билим, мен ойлойм, жакшы. Анткени мисалы азыр башка өлкөгө барганга деле не обязательно, бардыгы интернетте бар, бардыгын караса болот да, ошондой. Изденген адам табат деген. Ой, эгер адам издесе баарын эле табат. Анткени мынакей мен тез арада көрүп калам, мисалы кичинекей бала нарында деле жүрүп, олимпиадаларга Бишкекке келип биринчи орун алып калат. Анткени бул бардыгы эмгек керек да. Мисалы мен деле Таласта жүргөндөчү, биздин шахмат клубубуз аябай кичинекей болчу. Анан кышында отопление деле жок болчу. Бирок эч нерсеге карабай мен келе берчүмүн. Просто адам дайыма өзүнө причина табат да. Мынакей бул мындай, биздин мугалимдерибиз эң жакшы. Анткени алар ушундай кичинекей акчага өздөрүн жилетпей келишет да. Анан ата-энелер ар кандай айтканда мен тарынам да, анткени мугалимдергечи. Анан болсо биз эле ошо мен шахматка баргандачы, суук бул кабинет, мен анын баарын карабачым. Мисалы мен Бишкекке анан көчкөндө
биздин шахмат мектебибиз ВДНХ жакта болчу да. Анка чейин мен жөө барчумун политехтен. Мен кичинекей кезимде аны даже ойго деле алып келген эмесмин. Ушу суук, мен ушунча барышым керекчи. Мен просто менде желание бар болчу да. Аны ошондо ойлойм, эгер адамда өзү ошону кылгысы келсе, эч кандай маселени издебеш керек да. Шылтоо таппай эле ошону просто барып кылыш керек да. Көз коркоп калбатыр. Да. Түшүнүктүү. Ал эми мындай, бизде бүгүн 27 май экен, 27 май бул Кыргызстан Республикасында китепканалар күнү экен. Анан мен дагы ошол анализ деп баштаган архивди карап баштаганда сиз ошол 13-чү китепканада бир жол бир турнир кылып бересиз. Анан мен бир суроом. Китепканалар жөнүндө суроо. Ошо азыркы учурда китепканаларды кандай жаңдатса болот? Азыркы учурда ошол эмнегедир китепканаларга жөнгөндө пенсионерлер менен кичинекей балдар келип калды. Ошо биз курактуу жаштарыбызга, студенттерге, иштеп жүргөн адамдарга китепканаларга баруу үчүн эмне жасаш керек? Жана китепканалар бизге керекпи же жабып койсо болот? Эми бул болсо китепканалар өткөн кылымда эмнеге популярдуу болчу, анткени акта бүт китептер бар болчу да. Азыр болсо китеп магазиндер көп бизде. Биз каалаган китепти барып эле ошол жактан сатып алабыз же интернеттен карап алабыз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн убактыбызды китепканага барганга короткубуз келбейт да. Мисалы мен деле ошондаймын. Ошондуктан китепканага бизди кайра киргизиш үчүн ал жерде платформа кылыш керек. Ар кандай мероприятияларга, мисалы биз болсо ошо 13-чү мектепте шахмат любительдердин арасында турнир, китепканада турнир өткөргөнбүз. Ошондо биз курактуу эле адамдардын баардыгы киришти. Анан болсо ал жерде выставкаларды кылса болот, бизге окшош турнирлерди, ар кандай жанагындай оюндар бар, мафия мисалы, дебат, ушундай талкуулорду жазаса, адамдар барышат. Контент, жаңы бир контент кызыктуу кылыш керек да аны. Анан алар саат 5ке чейин эмес, кичине 8ге чейин иштеш керек. Анткени жумуштан чыгып бир китепканага барып жумуштан чыгышып. Мисалы ошондой нерселер болсо мен деле сөзсүз барам. Мен андай нерселерди жакшы көрөм да. Ал эми биздин ошол теле берүүбүздүн убактыбыз азайып калды. Анан бизде дагы ошол китептер бар. Анан ошо китеп болбогон жерде кут болбойт деген нерсе бар. Ошон үчүн биздин дагы ошо жаштарыбызга, теле берүүчүлөрүбүзгө бир 3 китебиңди сатып койбойсузбу? Сизге мындай жакшы таасир тийгизген, сиз үчүн өтө маанилүү болгон китептер. Биринчиден айтып кетким келет. Мен кичинекей кезимде болгондо апама чоң рахмат. Бизде бир бөлмө болчу да үйдө. Жалаң китепкана болчу ошол жердечи. Анан кичинекей кезимде аябай көп китептерди окучумун. Анан биринчиден мен биздин улуттуу Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичти жакшы көрөм. Орусча «Пеги, пёс, бегущий края моря», «Дениз бою». Ошондой мен түндүк жөнүндө, суук жөнүндө чыгармалар жакшы көрөм да. Анан экинчиден мага Джек Лондон жагат. Ошо ал деле түндүк жөнүндө жазчы, анан дагы Мартин Иден деген чыгармасы бар. Анан үчүнчүдөн чоңоюп баштаганда азыр мен мисалы француз Оноре де Бальзакты жакшы көрөм да. Анткени ал жерде аялдарга көп нерселерди кантип кул болуш керек, кантип жолдошту алдаш керек, кантип үй бүлөнү кармаш керек. Ошон үчүн мен ал китепти баардыгына сунуштайм да. Аялдар үчүн энциклопедия деп коебуз. Энциклопедия бүт. Ал Оноре де Бальзак аялдардын психологиясын аябай жакшы билет да. Ошол жерден көп нерселерди алдым да. Женщина бальзаковского возраста көптөгөн мындай сөздөр чыгып калган да. Ошондуктан жакшы көрөм да аны. Анан Антон Павлович Чехов да жагат. Анткени анын чыгармалары кыска да. Убакыт болгондо эле ачып, карап, кайра жабып, пат-патан ошондой жагат. Анан анын дагы юмор аябай күчтүү да. Сонун чоң рахмат, аябай сиздин вкусуңуз дагы аябай жакшы экен, мындай билинип турат. Ал эми ошол биздин ошол акыркы жаштарыңызга мындай насият бир каалооңузду айтып кетсеңиз болот. Ошо сизге бир 2 мүнөт мүмкүнчүлүгү бар. Эми мен башкаларды үйрөткөндө эле жаман көрөм. Каалоо тилектериңиз мүмкүн да. Кандай каалоо тилегиңиз? Мен ойлойм, азыр көп жаштарчы башка жакка кеткиси келет да. Анан бирдек болсо эле, ушу Америкага кетким келет, Орусияга кетким келет, Кыргызстанды тыштап салыш керек дейт да. Мен ошого мисалы аябай күйүнөм да. Мен учур болгон башка мамлекетке кетип калам, өнүккөн мамлекетке да. Анан турнирлер көп болот да, 16 күн, 2 жума, анан 10-күнү эле аябай сагынып кетчүм да. Ушу Кыргызстанга келип манты жейм, биздин алча башкача жыттанат, алма башкача жыттанат. Анткени суусу башка. Ага барганда алманы жейсиз, даамы билинбейт да. Бияка келгенде бул деген эң ушундай жашоо да.
жеп анан анын баары эч кимге кереги жок да. Мен тамакты жакшы көрөм. Бизде кооз да мамлекетибиз. Анан биз биринчиден ойлойм патриот болуш керек. Биз жаштарыбыздын баардыгы кетип калса, Кыргызстан жоголуп калат да. Анан болсо биз калып, өзүбүздү өнүктүрүп, мамлекетти да өнүктүрүп, алдыга умтулушубуз керек да. Сонун жагымдуу атмосферада биз өзүбүздүн телебиз бүтүрөлү, анан бийик тоодай жашап жапыз болбойлу, биз оңолсок заан оңолот деп жашайлы, бар бололу, сак бололу, өнүгөлү. Сиздер менен Атай Сымбай болгон жана биздин коногубуз Айжан Осмоналиева. Чоң рахмат.